Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Силер менен Proclimate жашыл подкаст. Бүгүн бизде конокто Мирхамит Токтогул. Бүгүнкү биз сөз кыла турган тема салттуу билим. Анан биз билгендей Мирхамит мырза тележурналист, анан ошо салттуу билим, тарых, этнография, улуттук баалуулуктар тууралуу көп айтып, өзү ошолорду изилдеп келет. Анан биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Анан вот ушул салттуу билим тууралуу сөз кылалы дегенбиз да. Анан вот азыр эме климат, экология деп көп айтып атабыз. Анан биздин көчмөн маданиятыбыз, көчмөн тарыхыбыз аябай абдан бай. Анан азыркы күндө балким ошол салттуу билимдерди балким кээ бирөөнү унутуп калгандырбыз. Анан ушул күндүн глобалдык ысышында ушул жаатта азыр ушундай реалдуулукта эмнелерди мындай эстеп же болбосо эмнелерди унутуп койдук, эмнелерди кылсак болот, жандандырсак болот деген мындай биринчи суроом ушундай болуп эле да. Жакшы, негизи ушул теманын көтөрүлүп атканы мени аябай кубантат. Себеп дегенде ушул жыл өткөн сайын жана 50 жылда эл, 100 жылда жер жаңы дегенде эле улам жаңылаган сайын адамзаттын баалуулугу, керектөөсү, талаптары аябай күчөп аткан учурда. Тип бара берсе дагы кандай учурларга, кандай кырдаалдарга туш болобуз билбейм, бирок дагы азыркы ушул абалды мындай сарасеп салып караганда адамзат табиятка, жаратылышка, ресурстарга болгон муктаждыкты, керектөөсүн мындай бир башкача бир ачкөздүк менен талап кылып жеп аткандай туюм калтырат. Анткени азыркы болуп аткан согуштар, азыркы болуп аткан саясий окуялардын баардыгы ушул ресурска болгон илгертен ошондой болуп келген, бирок дагы азыр аябай күчөгөн учуруна туш келдик. Мына ушул учурда ушул жер энеге болгон, деги эле ушул элге, баалуулуктарга, байлыктарга болгон мамиле мындай кескен башкача нукта жүрүп кетти да. Ушул учурда элдин эл катары сакталып калышы, деги эле ушул жердин баягы биз адамзаттан башка да жаныбар бар да дүйнөдө. Ошолордун муктаждыгынан чыгып караганда биз каяка баратабыз, кандай болобуз деген чоң суроонун алдында ушул салттуу билимдердин орду алдыга чыгып келет да. Салттуу билим деген бул ушул антропологияда деле эл таануу илимдеринин бардыгында ушул кандай гана эл болбосун көбүнчө түптүү элдердин, байыркы элдердин, мурдагы элдердин, тарыхы бай элдердин бардыгында жашоонун кылымдар бою иштелип чыккан эрежелери, мамилеси кандай гана кырдаал болбосун. Анан ушул кырдаалга жараша чыгуучу жолдору салттуу билим деп атасак болот. Бул салттуу билимде бул кандай гана иш кылбасын, ишмердүүлүк жүргүзбөсүн, мейли ошол кол өнөрчүлүк кылабы, тамактап жеген иш аракетпи, ошол ишмердүүлүгүндө бир ишти, аракетти, продуктуну алып чыгууда билимдер болот. Ошол билимдердин бардыгы көп колдонулса, кылымдар бою пайдалануудан чыкпаса, бул салттуулукка айланат, классикага айланат деген сөз да. Ошонун бардыгы салттуу билимге аталышына ээ болуп калат. Бул көчмөн цивилизацияда биз негизи көчмөн элбиз деп айтабыз го, анан негизи ушу биздин цивилизацияда табият менен болгон биздин мамилебиз кандай болгон? Ошол табиятка кандай мамиле кылганбыз? Анан азыркы күндө ошолордун актуалдуулугу барбы? Ошол же ушинтип заман өзгөрүп, азыр биз башкача болуп калдыкпы? Биз мындай кандай десем, эми ошол табиятты сиз айтып өтпөдүңүзбү, мындай ачкөздүк менен мамиле кылып атабыз да. Ошол канчалыкка бизге туура келет? Могу элдин баары эле, ушул жер жүзүндө жашаган элдердин баардыгы эле бул өзүнчө бир цивилизациялык деңгээлге жеткенге чейин, цивилизациялык жеткенде дагы бир өзүнүн дүйнөгө болгон, дүйнөнүн байлыктарына болгон мамилеси мындай жай темпте дейбизби, калыс, адилет, тең салмактуулукта өнүгүп өсүп келген экен. Бул эмне деген сөз? Ошол кандай гана кен байлык болсун, кандай гана жан жаныбар болсун, керектөөсүн, азыгы болобу, кийими болобу, бардыгына мындай адилет, анан аяр мамиле кылышкан экен да. Анан жүрүп адамзаттын бардыгы баягы керектөө, муктаждык, анан адам саны көбөйгөндө алардын муктаждыгын канааттандырыш үчүн
түрдүү жасалма жолу, түрдүү мындай бир аракеттерге, кескин аракеттерге, ачык көз аракеттерге барууга мажбур болушкан экен да. Ошол кен казуу болобу, оор өнөр жай болобу, кен байлыктарды казуу маселесинде ушул нерсе өзүнөн өзү келип чыгып атат да. Анан көчмөн дүйнөдө бардыгы табиятка болгон мамилеси мындай бир ашык дөөлөт баш жарат. Чөптү кордосоң көзгө зыян. Иттин ээси болсо бөөрүнүн теңири бар деген сыяктуу бардыгынын өзүнүн акысы, анан эквиваленти, анан наркы болот да. Ошол нарктан, ошол баалуулуктан алганда дүйнө эгерде чындап тең салмактуулугун жанагы билген инсандар, билген эл сөзсүз түрдө анын бир ашыкча алып албайын, зыян тийип калбасын деген үмүттө аяр мамиле кылышкан да. Анткени ал чынар зыян тийген. Эгерде мисалы ошо кийиктин баарын, бир үйүр кийиктин баарын кырып алса, эртеси күнү эмне кылат? Кийинки күздө эмне кылат? Кийинки жайда эмне кылат деген болот да. Ошол керектөөнүн бардыгын, муктаждыктын бардыгын мындай аяр мамиле менен, аяр абайлап аракет менен ушундай керектөөсүн, муктаждыгын чечип келген экен да. Мына ошол тең салмактуулук биринчи кезекте алардын дүйнө таанымында болгон да. Дүйнөнү кабылдоо, эгерде дүйнөнүн бардыгы тең салмактуулуктан тура турган болсо, актын карасы бар, каранын агы бар. Түндөн кийин күн болот, күндөн кийин түн болот сөзсүз түрдө. Анан дайым эле байгыр заман, дайым эле жыргап куунаган нерсе боло бербейт. Бирде куурал, бирде жыргал болот. Ошол эле сыяктуу эгерде сен ашыкча колдонуп койсоң, эртеси анын эсесин чыгарып коет. Кожо жаш эпосу аябай эме эсиме келип атат да. Жанагы киносун дагы көп көрүп, бала кезден көп эме кылбадыкпы, анан ошондо дагы аябай айтат го, тиги эбегейсиз мындай аябай кырып салбагыла деп аксакалдар айткан болот го. Анан аны укпай эле анан ошого жооп болуп кийин өзүнүн баласын да атып алып анан аскада калды болуп. Ошол сыяктуу негизи кыргыз фольклорунда көп эле чыгармалар болуш керек. Ошо кожо жаштан башка да кайсыларды эстесек болот ошо. Бул кожо жаш кыргыздардын, көчмөн элдердин экологиялык сабаттуулугунун бир триумфу десек болот. Анткени ал жерде ошол табиятка болгон мамиле, ошол дыйканчылык жок жерде аңчылык менен алек болгон, аңчылык менен оокат тирилик кылган элдин табиятка болгон ачык көз мамилесинин аягы эмне менен бүтөт, ошону берген. Бул баягы чыгарма катары, эпос катары айтылса, эл оозундагы салттуу билимдерде баягы экөөнүн бирөөсүн, төртөөнүн экөөсүн алган сыяктуу эле тең салмагы менен кошо жашоо кечирүү бул салттарда дагы, нарктарда дагы, айтымдарда дагы, тыюуларда дагы аябай байма-бай кездешет да. Эгерде ашыкча дөөлөт алып калсаң, анын бир күнү эсесин чыгарып башынын жараарын кайра саймедирип айтып атат. Мисалы ошол көчмөн цивилизациясындагы тең салмактуулуктун бардыгы биз жана жогоруда айтпадык го, дүйнө таанымынан, дүйнө кабылдоосунан келип чыккан деп. Ошол биздин динибиз дагы, делибиз дагы деги эле ушул ааламга болгон көз ачып көргөн, көкүрөк ачып түшүнгөн нерсенин бардыгы ошол тең салмактуулукта болгон үчүн бардык керектөөгө болгон талаптагы, тартиптагы ошондой тең салмактуулукта болуп уланган экен. Ошон үчүн жанагы салттуу билимдерибиздеги тең салмактуулук, ошон үчүн жанагы мамилелерибиздеги ыраттуулук, тең салмактуулук жашап келген да. Анткени анын өзөгүндө, мээси менен көкүрөгүндөгү жанагы дүйнө таанымы ошондой калыптанган. Жанагы ошо көчмөн турмушта бир эме боз үй менен көчүп конуп жүрбөйбүзбү? Анан мунун дагы бир иреттери бар го, жайлоо, кыштоо деген түшүнүктөр, ошол кайра чөп чыксын бул жака депчи. Анан кыргызда даже ошо көчүп барып же бир жерге кетип баратканда гүлдү сапырбай ошону көмүп кетет деген мындай мунун баардыгын ошол табиятка болгон, биздин элибиздин мындай табиятка болгон бир аяр мамилеси деп айта алсак болот да. Ооба да. Ошол эгерде көчмөн шартта, толугу менен көчмөн шартта жашаган коом болсо, сөзсүз ошондой тартипте жашаганга мажбур. Кыргыздар айтып коюш керек, байыркы доордон ушул бүгүнкү күнгө чейин жарым көчмөн жана жарым көчмөн болуп жашаган, шаар курган. Азыр мисалы Кыргызстандын жана Кыргызстанга чектеш аймактардан кыргыздар жашаган, кыргыздар жасаган шаарларды, ирригациялык системаларды, дыйканчылык жүргүзгөн жерлерди, устаканаларды
түрлүү археологиялык табылгалар далилдеп жаткан учурда. Демек биз толугу менен эле тоо ташта жүрө бергенбиз деген бул натура болуп калат, бир аз шекелик болуп калат. Бул бир. Экинчиден ушул көчмөн доордо чөптү коросоң көзгө зыян деп ошол жаздоо, жайлоо, күздө, кыштоо көчүп конуу циклы бул чындап эле табиятка болгон мамиленин бир аябай калыс үлгүсү да. Мисалы азыр ушул жайлоолордун эрозияга, жайлоолордун такырланышына, жайлоолордун бузулушуна бирден бир себеп ушул антропологиялык таасир болуп атат да. Эмне үчүн? Анткени ушул кымыз сатабыз деп, бирдеме сатабыз деп чоң жайлоого көчпөй, кичи жайлоого чыгып алып эле, жаздоодо отуруп алып эле, кечке келелин кечке күзгө чейин, кеч күзгө чейин ушакта отуруп алып, жерди такырайтып салган да. Бул жакта жер такырайса, тигил жакта чоң жайлоодо чөптөр желбей калып атат. Мисалы да. Кыргыздар айткан, кара журт болуп калыптыр бул деп, тескерисинче аны мындай келекелеген да. Аны кепке калтырган. Бул кара журттан келген турбайбы деп, журтун карайтпаш керек. Чөпкө, табиятка зыян келтирбеш керек деген сыяктуу да. Анан мен уккам өзүмдүн эле энемден, кыргыздар мисалы жылкы желеге байланган кезде көп туруп калса ошо желеде, бир жума же 2 жума туруп калса, жер такырайып кетип, кулундар, эгерде күлүп чыга турган, жорго чыга турган кулундарга чаң жутуп калат деп, өпкөсү толуп калат деп, анын желенин алмаштырган да. Ушундай билим бар да. Кичинекей нерселерден дагы. Деталь да, бирок майда, бирок маанилүү нерсе. Анткени оокатынын баардыгын, көз карашынын, дүйнө таанын баардыгы ушул жылкыга ат менен байланыштуу болгон үчүн аттын дагы кристаллдашуусун, аттын да мыктыланышын, аттын дагы баягы улам жакшы болуш үчүн сөзсүз түрдө ошондой көчүп конуунун да таасири чоң болгон экен. Анан журтка дагы келгенден кеткен жериң таза болсун, аруу болсун деген айтым да ошодон калган да. Ошон үчүн жанагы таштандысын артынан таштабай, ошол гүлүн дагы ошол жыйнап туруп үстүн көмүп койгон бул абдан сонун билим деп ойлойм да. Азыр мисалы үчүн тиги биз эс алганды тиякпакка чыгабыз, анан бирок артыбыздан таштанды таштап эле мындай жаратылышка чыгып, анан жаратылышты аябай булгап кетип атпайсызбы? Вот ошол нерсе аябай мындай көп эле адамдарды түйшөлткөн, бирок эмнегедир болбой эле биздин ошо эс алган жерлер, аларча жакынкы эле биз баарыбыз жакшы көргөн ошактын баары эле мындай таштанды болуп турат го, ошол аябай кейичтүү нерсе го дейм. Демек ошол кыргыздар өзүнүн билимин унутуп баштаган да. Өзүнүн билимин айтылбай калган, уланбай калгандын белгиси да. Болбосо кыргыздар даана табиятынан эколог, табиятынан айланага чөйрөгө калыс мамиле кылган эл болуп атпайбы? Чоң ата, чоң апалардан угуп калчу элек да мурун биз кичинекей кезде. Ай деген чалкасынан жаттыр, бул ай жаанчыл болот. Анан же болбосо тигинден турат, тиги суу аз болот деп ушундай. Булар өзлөрү эле мындай эме климатолог, өзлөрү эле бир эч кандай мындай атай шаймандар жок эле ушуларды айтып койчу экен да. Анан азыркы күндө ошолор мындай актуалдуулугун жоготкон жокпу? Кандай деп ойлойсуз? Негизи азыр ошол табиаттануу илимдери аябай күчөдү. Мисалы, азыр көбүбүз жашоо шартыбыз, жашоо мүнөзүбүз шаарга, шаардагы баягы иштеген ишмердүүлүккө алмашкан соң, азыр биз аба ырайын ченеген, климатты ченеген ушундай аппараттар менен, шаймандар менен ченеп алып атабыз да. Аны эгерде андай муктаждык, андай каражаты жок коомдо, мисалы ал кереги жок коомдо дагы деле ошол айга, күнгө, табиятка карап ченеп өлчөп жасап келишкен. Анан азыр мындай караганда алардын жок болгону, мисалы аз болгону бул мыйзам ченемдүүлүк көрүнүш деп ойлойм. Бирок анын салттуу билим катары сактап коюшубуз керек. Мисалы, мен ушул өзүм ушул тележурналистика ишмердүүлүгүмдө бир кызыктуу инсан менен кезиккем. Шамалдак деген ушул Алайкы өрөөнүндө, Каракулжанын Алайкы өрөөнүндө Шамалдак деген аксакал бар. Ошол киши жаздын кандай болорун, жайдын кандай болорун, күздүн кандай болорун айтып коет да. Эмнеден билесиз десе, ошол биринчи кезекте өсүмдүктөрдөн билем дейт. Эгерде оор болор билинсе, дарак астынан баштап жалбырак түшүрүп баштайт дейт. Эгерде жеңил болсо, үстүнөн баштап жалбырагын күйүп баштайт дейт да. Кыш оор болорун айтып. Кышта дейт да. Жаздыкын десе, жаздыкында ошондой бир белгилер менен.
бүчүрү астынан байлайбы, үстүнөн байлайбы, ушундай бир кызыктуу билимдерди айткан да. Анан кийин жаныбарларын, ошол жапайы жаныбарлар менен көбүрөөк байланыштуу экен кыргыздардыкы. Ошол жаныбарлар төлдөгөнүнө жараша, өздөрүнүн алып жүргөнүнө жараша, ошентип жаздын, жайдын, мезгилдин кандай оор же жеңил болорун аныктап койгон экен. Ошого жараша дыйканчылыгы дагы, ошого жараша көчүп конуусу дагы. Эгерде оор боло турган болсо, ай кое тургула, дагы күндүн эсесин бере элек, көчпөй кое тургула деген темалар дагы ошондон келген экен да. Бул дагы ошол доордун, өз доорунун синоптиктери, өз доорунун белгилөөчү, санакчы, чакчы ушундайлар экен десек болот да. Бул салттуу билимдин ушундай таанышман адамдардын бир дагы эле актуалдуулугу ачык жоголгон эмес окшойт да. Азыр бар окшойт актуалдуулугучу, анан аларды жаздырып алып, мындай билимдерин эме кылып алсак, өзүбүзгө балким ушул канчалык эме болгон күндө дагы пайдасы тийчүдөй да. Азыр мындай климат өзгөрүп атат деген менен мындай күн аябай батысып кетип атпайбы? Мындай азыр февралда жаан куюп атат, кыш болуш керек эле. Чындында баягы 19-20 градус ысык болуп да кетти. Анан ушинтип туруп эле анан болбой эле бир күнү суук түшүп калып атат, кар түшүп калып атат. Анан ал кишилер билет экен да, алдын алачы ошо. Анан ойлонуп атам да, азыр ой келип кетти. Балким ошолордун баарын жаздырып калсакпы? Ошолорду мындай бир как-то колдонсокпу деген бир колдонууга киргизсек, мындай ашыкча болбойт го деген ой болуп кетти да менде азыр. Сиз сонун нерселерди айттыңыз азыр. Туура эле, ашыкча деле болбойт, жазып койсок деле болот. Анан бирок ошол Шамалдык аксакалдан уккам мен. Азыр шаймандар, техникалар өнүккөндө айрым нерселер иштебей калат депчи. Ошол мурдагы билимдер өзүнүн табиятында классикалык үлгү катары жашай берет. Бирок дагы азыр заманбап илимдин, техниканын өнүгүшү менен андан дагы мыкты, андан да тагыраак бээлөөлөрдү, болжомолдорду айтса болот дегенди айткан да. Кыргыз элинин даже ашканасы, тамактануусу ушунчалык жеңил, ушунчалык жөнөкөй, анан сиңимдүү болуптур да. Анан жанагы курут дейбиз, теги сүт азыктарын кургатып эме кылган, алар жанагы көрсө алар ферменттер экен да. Тамак сиңирүүгө жардам бергенчи. Анан азыр мындай көптөгөн дүйнөлүк ошол жанагы миңдеген изилдөөлөр бар экен, Гарвард, Стэнфорд деген алдыңкы университеттердин тиги эме дейт. Ар канчалык тамактын көп аралаштырып жесең, ошончолук ашказаның кыйналат дегенчи. Ошол тууралуу эмне дейт элеңиз? Кандай пикирде болот элеңиз ошол? Эми тамактын көп түрдүүлүгү бул жакшы нерсе. Аш керек көптүгү, колдонуудагы көптүгү бул сөзсүз түрдө зыяндуу нерсе. Анан мен ушул нейробиологдордун бир макаласын окуп калдым эле. Алар айтат, улам кийинки муун акылдуу болот да. Эмнегедир улам эмненин кийинкиси кыйын чыгат дегендей болуп, улам кийинки муун акылдуу чыга берет экен. Ал мыйзам ченемдик. Эмне үчүн десе, бул биринчиден жаңы керектөөчү буюм тайымдардын пайда болгону менен, анткени моторика, улам уктаган нерв жипчелерин ойготкон сыяктуу эле. Улам кийинкиси бул бир себеп болсо, экинчиси бул тамак аштан дейт. Тамак аштын көп түрдүүлүгү. Мурдагы ата бабасынын рационунда жок тамак аштарды жегени бул адамзаттын дагы бир кошумча месиндеги кошумча кабыл алуучу, кайра иштеп чыгуучу бөлүкчөлөрдүн ойгонушуна, көбөйүшүнө түрткү болот депчи. Мисалы, биздин балдар азыр банан менен мандаринди милен андай эле жеп калышпады, мисалычы, ансыз болбойт депчи. Болбосо мен кичинекей кезимде мандарин, банан дегенден уккан эле эмеспиз, кийин эле чоңойгондо жебедикпи. Бирок ошолордун көбөйгөнү дагы кайсы бир деңгээлде биздин рационубузга эми кадырес эле кошулуп калбадыбы? Тияк уста эт менен меш бармак чүчүк турат, биягында мандарин турат дегенде баардыгы аралашып эле калды. Апельсин дегендей. Анан анда кайсы бир деңгээлде организмибизге тийгизген оң таасири бар, эгерде биз чеги менен ченеми жесек. Анан албетте сиз айткандай кыргыздын тамак ичүү, тамакты жасоо ыкмасы өзүнүн жашоо шартына аябай түзмө-түз тиешелүү болгон. Ошол көчүп конууда, кыймыл аракетине, ишмердүүлүгүнө жарашачы. Сөзсүз түрдө мисалы тоо ташта чуркап жүргөн кишиге былтыйта жеген тамак зыян тийиши мүмкүн. Ага чүйгүн, ага калориялуу, ага бат сиңимдүү, анан ток кармай турган азыктар керек да.
Демек ал үчүн жанагындай биздин жана азыктар сиз айтып өткөн ошол куруттан баштап ошол кургатылган экинчи жарым фабрикат ошонун тамактардын баардыгы ал сонун болгон да. Эгерде узак жүрө турган, узак сапарга бара турган, күндөп жүрө турган ишмердүүлүк жүргүзгөн кишиге сөзсүз түрдө ошондой баягы кургатылган, мисалы гүл азыкты бир уч салсаң бат эле тамак болуп кала тургандай, ошол сыяктуу тамак аштар сөзсүз түрдө муктаждык болгон да. Анан эми биз азыр кеңсе кызматкери болуп кечке 8 сааттын канча бөлүгүн отуруп өткөргөн кишилерге балким биздин башкача тамак аштар баягы пайда болуп ошол менен муктаждыгыбызды канааттандырып калгандырбыз. Бирок ушул тамак аш инженериясында иштеген адамдар менен сүйлөшүп калам. Алар да айтат, ушул кыргыздардын тамак аштары, кыргыздардын рационундагы жана биз күчтүү, тиги бу болбойт экен, май жебегиле деген темалардын баардыгы ал калп деп өздөрү кайра эметип атышат. Анткени ошол ата бабасы жеген тамак дейт. Сенин каныңдан бир экинчиде сөөгүңдөн кете элек. Сен толук түрдө чөлдүн, толук түрдө көлдүн адамы эмессиң. Сен деген дагы деле тоонун адамысың дегендей да. Ошон үчүн баягы организм талап кылган мурдагы тамактарды байма-бай жеп туруш керек деп айтышат да. Салттуу билим деп айтып атабыз, ошол салттуу билимдердин биз мындай жоготуп алган нерселерди балким атап бере аласызбы? Бир какой-то уже такыр жок болуп, уже биз колдонуудан чыгып калган, балким унутуп калган нерселер. Салттуу билим эми кайсы бир деңгээлде көп элге мүнөздүү, башка айтканда массалык түрдө белгилүү болгон билимдер болот экен. Анан айрым гана адамдар баягы билгилер деп коет да, знаток. Билгилер биле турган салттуу билимдер болот экен да. Мисалы, эгерде билги жок болсо, ал билим кошо кетет деген сөз экен да. Ал башка айтканда салттуу билим биринчиден тажрыйба менен келет, экинчиден касиет менен бекемделет. Касиет деген бул Кудай Тааланын бирок көрүнүп көрүнбөгөн, билинип билбеген, биз адамзатты түшүнүп элек күчтөр аркылуу бекемделген, бериле турган нерселер экен да. Мисалы, чакчы деген түшүнүк болгон. Чакчылар жылкынын чубатуу деп коет, жарыштын алдында чубатууга келгенде могу жылкы биринчи келет, могу жылкы калып калат, могу жылкы мындай деп туруп эле айтып койгон. Ошондой чакчылардын чактаганы, чагы чак келген да, туура келген, ошондой. Аны мисалы азыр билбейм, билгендер деле болсо керек, бирок мен аны кезиктире элекмин. Жана сиз айткандай бирден экиден эле адамдар, улгайган адамдар билет экен да бул касиеттер жөнүндөчү. Ошол жылкыны откозуп койгондо ушундай бул өзү билим да, а биз азыр билбейбиз да. Азыр ошо жанагы ветеринария тармагы алар барып бир алдын ала бир уколдорду жасап, ошол эмделерди өткөрөт, балким мен деле билбейт экенмин аны. Аны ойлоп койдум да, ошо кыргыз канчалык ушундай эме билими терең болгон депчи, ошо дары чөптөрдү оттотуп койчу экен дейт. Аябай сонун нерсени айттыңыз. Мисалы, мен укканым бар, баягы жер такырайып, жайлоо такырайып кеткен кезде, эми мурда деле болгон да, анткени табигый деле өзгөрүүлөр болуп атпайбы азыр мисалы. Ошондой өзгөрүүлөрдүн биринде, мисалы жанагы чөптү, мисалы жайлоого жер айдай албайсың, кош айдай албайсың, жерде оңуктуруп кетесиң. Анан кыргыздар эмне кылган экен? Чөп көбүрөөк өскөн күздүн күнү жерге барып, уруктарын терип алышкан. Анан ошол такырайган жерге барып, жаздын күнүндө мисалы жердин бетин немете албаган соң, техника иштете албаган соң, ал жакта жанагы тикенек, чычырганак сыяктуу, шилби сыяктуу тикенектүү бадалдарды көп байлап алып, аттын артына, анан жерди мындай тытат экен да, аймайт экен да, тытып, анан ошол жерге анан себет экен. Сепкенден кийин аны малалай албайт, кайра жүргүзө албайт. Анан жандык малдын кой эшкилерди жүргүзүп өткөн, айдап өткөн. Анан алардын буту майда да, басып тигилерди киргизип коет экен да. Куш-куштар эмете албайт экен, канаттуулар терип кете албайт экен. Анан кийинки эмеде өсүп калышкан да, кийинкиде. Анан кийин аркан тартуу деген бар экен. Мисалы
кыргырларда, адырлардын кыргырларындагы чөптөр күз келгенге чейин эле баягы эрте бышып, анан учуп кетет да, жосом түшүп калат. Анан ошондойду эки киши атка минип, арканды узун тартып, бири-бирине карматып, анан кийин арканды тартат экен да. Анан баягы кыйылып, көйлүп жерге түшүп калат экен. Ошол жерде баягы эмгичилик жакшы өтөт экен да. Ушундай ыкмалар бар экен. Анан ушундай ишти мен билем, жанагы Кыргызстан жайыт ассоциациясын деген бар, бирлиги. Жайыт колдонуучулардын бирлиги да. Ошол бирликте ушундай 3 жерде пилоттук долбоор катары алышып, Жети Өгүстүн Липенкасында, Нарын районунун Жергеталында, Токтогул районунун Бели алдыда. Ошол 3 жерде дал ушундай ыкмаларды элдик билим менен, салттуу билим менен жасашкан. Анан анын жыйынтыгы 1 жылда эле жакшы жыйынтык беришкен да. Өсүпкөн кадимкидей жана такырайган жайлоолор, жайыттар сонун ишке кирген да. Ушундай билимдер. Демек ошол ага чейин айтышат, ал жака жанагы голландский уруктарды алып, эмнелерди алып, ыкмаларды жасап көрдүк дейт. Ал иштебей койду дейт да биздин табияткачы. Анан элдик билимни аксакал көксакалдан сурап эле, ушундай болгон дешет экен. Анан ушундай кылып көрөчү деп туруп кылып көрсө, ишке ашып кеткен да. Демек ушундай салттуу билимдин азыркы доорго дагы ылайыкташып, жыйынтык бергени бар деген сөз. Анда биз мындай салттуу билимди, ушу сиз айтып аткан экологиялык билимди, мындай климаттык бир мындай илим деп айтсак да болот экен да. Илим катары. Ооба. Сонун мисалдарды айттыңыз. Азыр эми ошо биздин азыркы күндө ошо салттуу билимди алып жүрүүчүлөр тууралуу сөз кылбайлыбы? Анан мен азыркы түшүнгөнүм боюнча алар аз калган, бир улгап калган кишилерди элестетип атам да оюмдачы. Анан Кыргызстандын ар кайсы бурчунда бирден эки деген ошондой кишилер калдыбы же алар көп элеби негизи эл ичинде? Кандай деп ойлойсуз? Ошол изилдөө жүргүзгөн социологдор, ошол изилдөөчүлөрдүн айтып угуп калам. Айыл жерлеринде ушул адам ден соолугун калыбына келтирүү жаатында эмчи домчулар, ошо табиятка таасир эткен, коомго таасир эткен багыттагы адамдар бар экен, дагы деле бар экен. Бирок сиз айткандай эле аз. Анын баардыгы көбүнчө улгайып калган. Билимдерин алып кетүүчүлөр өтө аз деген сөз да. Анан азыр муктаждык жоктонбу же ага кызыкпаганданбы? Улам кийинки муундун керектөөсү башка жакка бурулгандыктанбы аны алып кеткендер дагы аз экен дейт да. Салттуу билимди азыркы заманбап технологиянын өзү өнүгүшү менен кошо айкалыштырып бир колдонсок болот деп ойлойсузбу? Алар өзлөрүн деле такыр эле мындай жок кылып салганга келдикпи же келе элекпизби? Менимче болот го. Могу жакында эле ушул былтыр 3 аймакка изилдөөнүн жыйынтыгын окуп калдым. Ошол Аксы районуна, Талас районуна барган изилдөөчүлөрдүн жыйынтыгын окуп калдым. Аларда мисалы эмчилер, алар өзү мындай кесипкөй медиккен, дарыгер экен. Бирок киши да көрөт экен. Киши көргөн жанагы отуруп алып жана эмелерде эмес, бирок ал буга азыркы заманбап медицинанын жардамы керек. Же буга жүрөгүн көтөрүп коюш керек деген сыяктуу экөөнүн мындай симбиоз аралаштырып, анан адам ден соолугун оңдоп койгондор аябай эле көп экен да. Менимче ошол элдик медицина менен азыркы салттуу медицинаны айкалыштырып жакшы жыйынтык чыгарганга болот экен да. Анын ишке да ашып кеткенин көрөт экенбиз. Анан мисалы баягы азыркы медицина, заманбап медицина жардам бербей калган учурда бир байбичеге барып, баланча деген эне бар, ошого барсаң, деп ошо барып туруп анан кийин сылап койсо эле, бирдеме кылып туруп сууну бүркүп койсо эле айыгып кеткен мындай бир жомок сыяктуу фантастикалык окуялар бар го. Демек ал иштеп кетет экен да. Ал тажрыйба иштейт экен да. Бул эмне деген? Бул эми ошол адамзаттын жаралгандан ушул күнгө чейинки келаткан билимдердин адамзаттын өзүнө пайдасы дагы да тиерин белгилеп турат да. Демек, эгерде пайдасы тийген иш болсо эмне үчүн колдонбош керек? Эмне үчүн аны унутта калтырыш керек? Менимче ошол кандай гана адам ден соолугуна байланыштуу, ишмердүүлүгүнө байланыштуу керектүү тажрыйба жана билимдерди
колдонуш керек деп ойлойм. Жөнөкөй эле көчтү ала турган болсок, ошол көчтө бардыгы экология менен ушул климаттыкка мамиленин калыс жана тең салмактуу экенин байкайбыз да. Кыргыздарда таш оодаруу деген бир ырым бар да, болгон. Аны чындап эле унутуп калдык. Мисалы, анын баягы мындай караганда, сырттан караганда кичине бир башкача жүрүп калган киши окшойт деп ойлойсуң. Биз ошондой эле көрүп калдык кишилерди. Барып эле сайдагы, жосом адырдагы таштарды оодарат да. Эмне кылат десе, ал бети да күн көрсүн депчи. Ал бети да күн көрсүн, күн жесин деп. Көрсө таш аркылуу, тоо таш аркылуу ошол жерге кайсы бир деңгээлде температуранын, кайсы бир деңгээлде ошол жердин кыртышынын кармалып турушуна аябай чоң таасир этет экен. Ташты алмаштыруу менен ал жердеги экологиялык абал дагы кайсы бир деңгээлде сакталгандай да. Анан таш оодаруу деп коет. Бул эмнеге таш оодарып атат деп биз аябай таң калчубуз. Анан кийин ушул ойлоп көрсөк, акылдуу кишилер бар да, окуган кишилер. Алар дагы айтышат, бул чындап эле жөнөкөй эле иш, бирок ошол нерсе дагы табиятка таасирин тийгизет деп айтышат. Анан бул ошондо мындай тактап кетсем болобу? Бул таштыгы чоң ташты оодарып атат. Өтө чоң ташты көтөрө албайт да. Ооба, угайма алы жеткенде. Анан анын жылышынан анан колун тийгизип же мындай кандай? Жок, ал жерге да. Таза эле жерге пайда. Жерге пайда. Ооба, жерге пайда экен да. Берки бети да жылыйт, аркы бети да жылыйт да. Анын алмаштыра берет экен да. Ушундай да. Чындап эле көп тажрыйбалар, көп практикалар унутта калып баратат. Биздин салттуу билимдердин айлана чөйрөгө, климат сактоого таасири аябай эле чоң деп ойлойбуз. Анан азыркы учурда ошол айыл жерлеринде көчүп конууну техника менен алмаштырып калдык. Мурдагындай атуулоо, көлүк дегендерди такыр эле унутуп калдык. Ошо тоолуу жерлерде дагы оор техникалар менен жайлоонун кыртыштарын бузган учурларды көп кездештиребиз. Көчүп конууда чоң техникалар, чоң баягы унааларды колдонобуз. Азыр ушул айылдарга барып калган кезде көрүп калам. Ат минбей эле, жанагы эле мото минип калгандарын көрүп калабыз да. Мото менен татыраак таткан боюнча, жерди тыткан боюнча ошол малың карап келет. Азыр айрым учурларда кайтарбай эле кой, жылкың тентекта жүрөт. Кайда биз дронду учуруп барып көрүп келдим деген сыяктуу темалар дагы көп экен да. Ошол айыл жерлеринде. Бир жылкын сатса, эле дрондун сонун албай мисалы да. Бирок ошол көчүп конууда баратканда эле ошол жолду оңдоп, түшүп калган көпүрөлөрдү оңдоп кетип баратып эле, мисалы көчтө да, көчө болуп кетсе аны оңдоп, баягы кирип баратканда биринчи кезекте ушул журтка, жаңы журтка келгенде журтка болгон сый, журтка болгон таазим, жанагы журтка ак чачып, тилек кылып жүгүнгөн, төрт тарабына жүгүнгөн, бул да өзүнчө салттуу билим да. Бул мисалы биз табияттын бир эле бөлүгүбүз да, табияттын ээси эмеспиз. Жанагы эки төгөрөк бар го, биринде бир төгөрөктүн ортосунда эки отурат, бир төгөрөктүн ортосунда эки отурат да. Биз ал экодобуз да, экодо эмеспиз да. Эгерде чындап жанагындай ач көздүк менен керектүүчүлүк психология менен мамиле кылсак, чындап эле табият эсесин, жообун бизге берет да. Берип атканы ушу да. Кандай деңгээлге түштүк мисалы. Ошол көчүп баратканда деле ошондой сыйды, урматты табият менен, жаратылыш менен шайкеш алып, шайкеш кетип баратканы, бул да болсо элдин сакталышына, анткени бизден кийин, алардан кийин деле жашоо бар да. Алардан кийинки жашоо биз болуп атабыз да. Бизден кийинки жашоолор да, урпактар да ошондой мамиледе, ошондой ыкмада, усулда мамилебизди түзөсөк, менимче ушул экологиялык маселелер дагы жок дегенде антропологиялык таасирин азайтат элек деген ойдо билет. Чоң рахмат. Студиябызга келип, жакшы аябай кызыктуу маек куруп бердиңиз. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Бар болуңуз.